Адахан Мадымаровга болгон каралуу абдан күч алды. Деги эле Кыргызстандагы баягы эле болуп жаткан укук бузуулар, укук кордолуулардан улам Адахан Мадымаров мен макул эмесмин деген кыймылын түзгөндүгү жалпыңыздарга белгилүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол кездери Адахан Мадымаров Кыргызстандагы болгон жалпы адилетсиздиктерге каршы бир улуттук чоң биригүү болуш керек экендигин белгилеп, ошол биригүүлөргө даяр экендигин белгилеп, жалпы элди, жалпы ушул элим деген эр-азаматтарды биригүүгө чакырган. Эгерде эсиңиздерден чыгып калса, мен эскертип коюуну туура көрдүм. Урматтуу замандаштар, акыркы учурлары Адахан Мадымаров Атамбаев менен биригип кетти, ошону менен биригет экен деген сөздөр бул чындыкка дал келбейт. Анткени Адахан Мадымаров 2015 жылдан бери эле деги эле соңку учурлары Атамбаев менен сүйлөшө элек экендигин, телефон менен да сүйлөшө элек экендигин жарыялап келет. Эгерде Атамбаев менен бириксе, Мадымаров анда айтып чыкмак, же болбосо Адил Турдукулов, Равшан Жээнбеков сыяктуу аксы окуясын эскерүү аземинде жанында турмак. Болгон Адахан Мадымаров 15 жылдан бери кайра-кайра кайталап, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн мен эмгектенем, кызматташам, элим деп башымды байлайм деген жалпы эр-азаматтар менен биригет экендигин айтып келет. Эгерде Мадымаров бириксе, жалпыңыздар биринчи укмаксыздар. Өзү айдан ачык жарыялап чыкмак, мен Атамбаев менен бириктим. Бүтүн Кыргызстан партиям Атамбаевдин СДПК партиясы менен парламенттик шайлоого бирге барат. Деги эле ушул маселеде ушундай болот деп айтмак. Урматтуу замандаштар, эгерде сиздер дагы саясий куугунтуктарга кен байлыктарынын талкаланып, кээ бир шылуундардын чөнтөгүнө гана иштеп жаткандыгына, өкмөтүбүз экономиканы көтөрө албай, кыргыз элинин чөнтөгүнөн алынып жаткан акчаларга курсагын багып аткан ушул бийликтегилердин кылган чабал иштерине деги эле жалпы мыйзамсыздыктарга макул эмес болсоңуздар, анда Адахан Мадымаров айтмакчы, жалпы улуттук биригүү болуш керек. Бүткүл партиялар биз кыргыз элинин келечеги үчүн биригишибиз керек. Эгерде биз бирикпесек, анда биз туңгуюкка барып такалып калдык, жардын учунда калдык. Же жардан кылайбыз, же андан алыстап өнүгүүгө карай жол алабыз. Андыктан, урматтуу замандаштар, Адахан Мадымаровдун ким менен болсо дагы биригем, жалпы улуттук биригүү болуш керек деген сөзүн ар кимге жабыштырып, аны жаманатты кылганды токтотушубуз керек. Айрыкча эр-азаматтар диванда отуруп баатыр болбоңуздар сураныч. Сиздердин келечегиңиздер үчүн, мына биздин келечегибиз үчүн аракет кылып аткан эр-азаматтарды буттан тартып, аларга көө жабыштырып, жала жаппай, элим деген эр-азаматтар биринчи сиздер биригишиңиздер керек. Биринчи сиздер барып, Адахан Мадымаров сыяктуу адилетсиздиктерге каршы турган ушундай чыныгы мекеним деген эр-азаматтардын колунан кармап биригип, мен макул эмесмин, жалпы мыйзамсыздыктарга деп биринчи катарда сиздер турушуңуздар керек. Андыктан мен дагы Адахан Мадымаровдун 15 жылдан бери кайра-кайра кайталап ушул сөздү тынбай айтып келип аткан демилгесин колдойм. Биз адилетсиздиктерди жеңе алабыз. Каршы болушкан ошолорду көрсөтүүгө. Алар тескерисинче биз менен күрөшкөн. Мына ошол жерге дагы жанагы коомдук фонддон түзүлгөн ошол эстеликти тургузганбыз. Ар бирибиз өзүбүз акчабызды бергенбиз. Ошону Казакстандан тартып келген Бекназаров жанагы ташты. Ошол жерге коюп атканда дагы не деген кыйынчылыктарга туш келгенбиз. Бирөөлөрдүн агасы ошондо губернатор эле. Бүгүнкү президент болуп отурган азаматтардын. Ошондо жыйын жыйнайбыз, Куран окутабыз дегенде кадимкидей таяктар менен кубалап жүргөн азаматтар эле булар. Бүгүн барып эми көзүнөн жаш чыкпаса да Куран окуп калганы көрдүңүзбү? Кандай жараткан ушунчалык чебер зат чөгөлөтүп коет. Тарыхтын алдында көбүн чөгөлөтөт дагы. Чындыктын алдында дагы көбү чөгөлөйт. Кудай буйрса бул күндөрдү көрөбүз. Атамбаевдин ушу кайрадан саясатка аралашкан парламенттик шайлоого катышам деп аткан билдирүүлөрүн кандай кабыл? Эгерде ушундай башаламандыкты токтотуу үчүн күрөшөм деген болсо мен колдойм. Мен туура кабыл алам. Кечээ болгондо дагы мен айттым эле, эртеби кечпи элден кечирим сурайт деп. Эсиңиздерде барбы? Эртеби кечпи, мен Атамбаевдин мүнөзүн жакшы билем. Эртеби кечпи чыдабай, баары бир ичиндеги абир чыдатпай, кыргыз элинен кечирим сурайт деп айтканмын. Тилекке каршы мен 15 жылдан бери көрүшө элекмин.
Атамбаев менен 15 жылдан бери сүйлөшөт элекмин. Ошондо баягы парламенттик шайлоо бүткөндөн бери кечээ мен анча-мынча сөздөр мен азыр даарыланып атам. Сиздин суранышыңыз боюнча гана келип отурам, өзүңүз күбөсүз. Кечээки сөздөрүн уккандан кийин эгерде ошол сөздөрүн ишке ашырам деген болсо, жалгыз эле Мадумаров эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстандын баса көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү туура эмес жолго бараткан. Бүгүн токтотпосоң эртең кеч болот. Биз мына токтот деп мыйзамдын чегинен чыкпайбыз, конституциялык укуктан чыкпайбыз деп Акаев 14 жыл мамлекетти талкалаганча күтүп отурдук. Токтот деп. Кийинки президент Бакиев туура эмес жолго түшкөндө, мына мен 2 жолу өз арызым менен эшик тээп чыгып кеткен киши катары айтайын. Убагында токтотуу керек бардык нерсени. Кеткенден кийин баатыр болуштун кереги жок. Ана мен Атамбаевка 6 жыл айгышкан оппозиция болдум. 6 жыл аябагандай каттуу оппонент болдум. Бүгүн Атамбаев менен күрөшүүгө мен эч кандай мындай бир себебим жок. Себеби ал пенсионер. А эгерде ошол пенсияга чыгып алып, мен туура эмес жасадым, туура эмес жасаган ишимди кайрадан өзүм оңдошум керек деген болсо, эгерде ушул максат бир болгон болсо, эмне үчүн кызматташканга болбойт? Муну мен бүгүн айтып аткан жокмун. Муну 10 жылдан бери айтып келатам. Максат бир болсо, ким болсо ошол болсун, аны менен кызматташканга даярбыз деп. Ошондуктан кечээки элден сураганы жарым жартылай болуп калды. Мен ушу кишини кызматка алып келгеним үчүн кечирим сурайм деди. Анын уландысы болуш керек эле. Мыйзамдарды бузуп, конституцияны бузуп, досум президент болсун деп, көптөгөн мыйзамдарды бузуп койгонум үчүн кечирим сурайм деп койсо, толугураак болмок. Тилекке каршы. Бул дагы айтаар күндөр келер. Мен ушу бир жыйынтыктоо сурам бар, Атамбек Мусабаевич. Муреке Гавайи берген маегиңизди дагы көрдүм. Анан менде бир мындай ушундай бир суроо болуп атат. Ошол жанагы келишимби, протоколбу, ошонун мындай мааниси эмне болгон? Мен ошого мындай жооп албай атам. Мааниси мындай да, Алтынбек мырза, бул баягы талаш жер болуп аткандан кийин аны кыргыз мамлекеттик каттоо кызматына барып көрсөңөр да болот. Бүгүнкү күндө ошол жер кайда болуп турат? Биз тез унутабыз да. Баягы 1 килограмм күрүч алып баратса да, 1 килограмм шекер алып баратса да, 5 килограмм un алып баратса дагы, биздин кыргыз кыз келиндерин чечиндирип алып ошол жерде кыйнап, текшерип, ошол жерге чек ара посттун күзөтүн коюп алышкан. Бир тараптуу. Же согушуу керек, же келишимге келүү керек. Ошол эле учурда тажиктер бизден көз каранды. Эмнеден көз каранды? Өзбекстан аркылуу электр энергиясын алып өтпөш үчүн Баткен Канибадам деген электр сымын тартуу керек. Ал тажиктердин жери. Биз айттык, силер сым тартасыңар, биз көпүрө курабыз. Көпүрөнү дагы кыргыз бир тыйын короткон жок. Эл аралык уюмдар менен көпүрө курулду. Кече Айбалаев айтып аткан анклав, накты анклав ошондо болмок. Ошондо анклав болуп турмак. Айбалаев губернатор болуп турганда анклав болуп калган ошол жер. Эми бүгүн келип чечилип калган маселенин көкүрөк кагып атканы аксакалга абийир алып келбейт. Өз абийир өзүндө болсун. Элдин алдында жооп бербесе дагы, жараткандын алдына барганда жооп берет бул киши. Биз ушундай деген келишимге келдик. Келиңиздер, биздин жер деп аткан силерде турат, силердин жер деген бизде турат, талаш карта боюнча. Бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден мыкты азаматтар келет. Ошолор чечилгенге чейин биз аласа бересени турмуш токтобойт. Ыйлап сыктап аткан эки тараптагы элди маселесин бүгүн чечишибиз керек. Кече мына полковник Яратов айткандай, жоопкерчиликти жеке мен өзүм алам. Мага ошол жактагы жашап аткан 200 миңдей элдин тагдыры бүгүн керек. Качан чечилет, кантип чечилет, 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, ага чейин дагы ким бар ким жок. Келиңиздер, силердин жериңер менен бирме-бир. Эгер кийин силер баш тартып кетсеңер, анда силердин жасаган ишиңер бизде калат. Бул аябагандай мыкты, өтө пайдалуу, кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу болгон чечим. Тарых далилдейт. Тарых далилдейт, Кудай кааласа жакын арада бүт баары үстүнө чыгып калат. Мына ошол мезгилде көрөсүздөр. Эгер ушул чечимдин мыкты экендигин кийин далилденгенден кийин
Биз даярдап бергенбиз. Мадумаров кол коюп эле койгон. Аны биз жасап бергенбиз деп чыккан эр азаматтар да, баатырлар да чыгат. Эң жаманы Алтынбек мырза билесизби? Бир улуу инсандын айткан сөзү бар экен. Акыр аягында бизди акарат кылып, бизге жала жапкандарды унутуп калабыз. Бирок бизге адилетсиз жала жабылып аткан мезгилдеги унчукпаган досторду кечире албайбыз деп. Мен эмне үчүн айтып атам? Ошол мезгилдеги атка минерлер, ошол мезгилдеги аксакалдар баары жыйылып, Адахан Мадумаровду куттуктап, көтөрүп, башыма калпак кийгизип, үстүмө чапан жаап, сиз болбосоңуз бул маселе чечилбейт эле. 100 миңдеген ыйлап жаткан элдин көз жашын кургаттыңыз. Атаңызга рахмат деп бата берген азаматтардын бүгүн унчукпай жаткандыгы өкүнүчтүү.